Тип жананы шам чырагы 16 бөлүм. Оттун кичинекей эле учкуну чоң токойду өрттөп жок кылат. Жакып 3:5. Быйыл кыш катуу болду. Типтин апасы оорулуу күйөөсүнүн бөлмөсүн кантип жылытыштын айласын таппай жатты. Көмүр кымбат болчу. Токойдон отун алып келгенге анын чолоосу жетпейт. Бир жолу Тип апасынын чоң таңак отун көтөрүп келгенин, анын кыйналганын кебетесин көрүп, катуу уялып калды. Ал дароо ордунан тура калып, апасынын отунду сарайга жыйганга жардам берди. Анын оюнан Гольберг мырзанын кичинекей милдеттер жөнүндөгү сөздөрү кетпей турду. Ал: "Апа, бүгүндөн баштап отунду мен алып келип турам. Ашканага да отунду мен ташып коем", деди. Бирок апасы анын сөздөрүнө көңүл бурбагандай түр көрсөттү. "Мурда сен мага эч жардам берчү эмес элең го", деди ал көңүлсүз. Тип уялганынан кирерге тешик таппай калды. Бош убактымда мен эмне кылчу элем? Апасына бир жолу жардам берип койду эле. Жок, ал каалаганын кылып коюп жүрө берчү. Ошондуктан апасы ага анча ишенкиребей, аны кагып койгонуна таң калбай деле койсо болот. Эми мындан ары ал эмне кыла алат? Чынында ал көп нерсени үйрөткөн чырагынын жардамы менен көптөн бери бир топ өзгөрүп калды. Бирок апасы баласынын жан дүйнөсүнө кандай орчундуу өзгөрүүлөр болгонун алигиче биле элек да. Эчтеке эмес. Тип бара-бара өзүнүн кандай өзгөрүлүп калгандыгын көрсөтөт. Балким ошондо апасы дагы ошол жарыкты көздөй умтулар. Апасы үйгө кирди. Тип тышта калып узун отундарды кертип сарайга жыя баштады. Эртеси күнү түштөн кийин Тип аркан алып отунга барган жаткан. Кетип бара жаткан байкесин көргөн Мария андан арканды эмне кыласың деп сурап калды. "Мен токойдон бир аз отун алып келейин дегем", деп жооп берди ал. "Сенби? Сенин классташтарың көрсө эмне дешет? Жанагы Том менен Фред өздөрүнчө эле ак кул боло беришет го. Биздин мугалим иш кылгандан уялбаш керек деп айткан". Бирок Мария дагы деле болбой жатты. "Сен эми мин турундардыкындай болгон заңгыраган үйүнө эч ким конокко чакырбай калат. Кичине караңгы киргенче кое турбайсыңбы? Караңгыда сени эч ким көрбөйт да. Анткени азыр сенин классташтарыңдын баары сайда коньки тээп жүрүшөт", деп ойлонуп калды. Мариянын айтканы туура, бирок ал чечкүндү. "Жок, отунду күндүз алыш керек. Атамдын бөлмөсүнө от жагыш керек болуп жатпайбы? Апамдын болсо колу бошобойт. Ал бүгүн Мюллердикинде кир жууп жатат", деди. "Мейли анда. Тип, кийинкисинде мен да сага жардам берем. Бирок бүгүн аябай суук болуп жатат. Билесиңби, Тип, мен мейли сатып алыш үчүн өзүмчө иштеп акча тапкым келип жатат. Мейли сатып алсам колум үшүмөк эмес. Менин дагы жылуу мейлейим, анан дагы жылуу моюн орогу үчүн болсо, жок дегенде бүгүнкүдөй суукта". Тип сыртка чыкты. Токой жакын эле болчу, бирок катуу суук болуп жаткан. Бактыга жараша, токойдо кар калың эмес болчу. Жана акыркы күндөрдөгү катуу шамал жоон бутактарды сындырып кеткен эле. Тип ишке киришти. Ал улам токтой калып, тоңуп калган колдорун колтугуна кыса калып жатты. Бир маалда ал сайдын үстүндө коньки тээп жүргөн эки баланы көрүп калды. Бул Фред менен Вилли болчу. Тип дал ошол учурда жээкке жакын жерден отун чогултуп жаткандыктан алар аны сөзсүз көрүшмөк. Ал артын карап калды. Анткени ал классташтарынан баары бир аз уялып кетти. Мария туура айтыптыр. Кичине караңгы киргенде эле келсе болмок экен. Экөө азыр аны шылдыңдай башташат. Вилли Типти көрүп калып аны шылдыңдай. "Эй, Тип, сен качандан бери карыган кемпирдей болуп отун чогултуп калдың эле? Болгондо да кыштын кыраан чилдесинде я. Сен жакшы жумушка орношконсуң го", деди. Фред унчуккан жок. Виллинин сөздөрү ага жаккан жок. Ал Типти көрмөксөн боло, конькисин жаркылдаткан бойдон акырын ары кетип калды. Тип алыстан бара жаткан классташтарын карап калды. Экөө тең жылуу тумакчан, калың курткачан эле. Ал муз болуп калган колдорун үйлөп чогулган отун таңа баштады. Аябай чоң, анан оор таңак болгону калды окшойт. Ал эптеп жатып отунун жонуна койду да бүкрөйгөн бойдон көтөрүп жөнөдү. Тез эле караңгы кирип кетти. Чымчыктар уяларына кирип кетишкен. Шаардан кечки коңгуроонун үнү угулду. Отун Типтин жонуна өтүп кетти. Таңга ал ойлогондон да оор окшойт. Үйдөгүлөр кубанып калышсын деп жатып, аша чаап кеткен го. Ал бир аз эс ала алыш үчүн улам токтоп жатты. "Эчтеке эмес, бир аз чыдасам үйгө жетем. Үшүбөй да калдым". Тип ичинен атасынын муздак бөлмөсүндөгү мешке от чагып коюп,
тизелеп отуруп алып чыртылдап күйүп жаткан отко жылынып отурганын элестетип койду. Ал жолго жаңы эле чыга бергенде бирөөнүн «Эй бала, шаарга чейин да көп барбы?» деген үнүн укту. Тип токтоп бейтанышты күтүп калды. «Жок мырза, шаарга чейин бир аз эле калды. Караңгы болбосо чиркөө көрүнмөк. Сен ортаңга көтөрүп келе жаткан турбайсыңбы? Болбосо чемоданымды көтөрүшүп кой деп суранайын деп жаткам. Мен эрте түшүп калыптырмын. Ошондуктан станциядан бери жөө келе жатам. Мен үйүмө жетип калдым. Мен эң четки үйдө жашайм. Сизге жардам берем. Азыр отундарымды короого таштап келе калайын. Макулсузбу?» деди Тип. Бир аздан кийин ал бейтаныштын оор чемоданын көтөрүп анын жанында келе жатты. «Сиз кимдикине келе жатасыз, мырза?» «Минтурн мырзаныкына. Балким сен аны тааныйт чыгарсың. Карл Минтурн. Анын чоң үйү бар». Тип кубанып кетти. «Ооба, тааныйм. Анын Фред деген баласы менин классташым. Алардыкы жакын эле, 10 мүнөттөй бассак жетебиз». Бейтаныш жеңилдене үшкүрдү. «Жакшы болбоду. Тим эле бутум түшүп калды. Суук аябай катуу болуп жатат го. Сен үшүгөн жоксуңбу?» Тип жылмайып, «Эртең мененки сен үшүйм. Бирок бир аз кыймылдагандан кийин жылып калам. Азыр мисалы өзүм үшүгөн жокмун, бирок колдорум үшүп кетти», деди. Бейтаныш ойго бата Типти карап калды да анын жука, эски курткасына көңүл бурду. Бул бала эмнегедир ага жагып калды. Минтурндун үйүнө жетип, Тип оор чемоданды таптаза болгон күрөлгөн тепкичтин эң ылдыйкысына койду. Бейтаныш капчыгын ачып, тыйын алып чыкты да аны Типтин муздак алаканына салды. Тип кызарып кетти. «Мен сиздин чемоданыңызды жөн эле көтөрүшүп коеюн дегем. Чын эле, мен сизди акча төлөрүңүздү билген эмесмин. Мен акча сага керек эле болуш керек деп ойлойм», деди бейтаныш жайдары. Тип кубанганынан «Аябай керек» деп жиберди. «Сен бул акчага эмне сатып алайын дедиң эле?» Тип дароо. «Менин карындашыма жылуу меле сатып бериш үчүн акча чогултайын дегем», деди. Бейтаныш киши үйдүн коңгуроосун басты. Тип бейтаныш менен коштошту да кубанган бойдон үйүн көздөй чуркап жөнөдү. Бирок ал дүкөндүн жанына келип бир азга токтой калды да дүкөндүн ичинен моюн орогучтарды, жууркандарды, түрлүү мелейлерди көрдү. Тип Марияга ушундай мелейлерди сатып алганга акчасы жеткенге чейин акча чогулта берет. Бейтаныш киши ага 1 марка бербедиби? Бул аябай көп да. Бирок Мариянын кыялы ишке ашышы үчүн ал дагы көп чогултушу керек. Тип үйүн көздөй жөнөдү. Ал жолдо бара жатып, пайдалуу жакшы бир иш кылсам жакшы болмок эле. Эмне кылсам болот деп ойлонуп бара жатты. Бир маалда анын бутуна катуу бир нерсе уруна түштү. Тип ылдый болуп, жердеги буюмду ала койду. Бул кара булгары папка эле. Бул папканы жанагы киши колтугуна кысып бара жаткандай болду эле, деп ойлоду Тип. Кыязы байкабай түшүрүп алган го. Ал азыр папкасын издеп жаткан чыгар. Тип папканы Минтурндун үйүнө жеткирип берүү үчүн артка кайрылды. Бирок ушул маалда чиркөөдөгү чоң саат кагылып, убакыттын жети болгонун билдирип калды. Аябай кеч болуп кеткен турбайбы? Үйгө барбаса болбойт. Анткени кечки тамакты алар саат 7-де ичишкендиктен ал кечиксе атасы тынчсызданышы мүмкүн. Папканы кечки тамактан кийин деле берип келсе болот да. Таап алганы жакшы болбодубу? Анткени анын ээси ким экенин Тип билчү эмес беле. Тип бышылдап күшүлдөп үйүнө кирип келди. Тамак ичип жатып ал болгон окуяны үйүндөгүлөргө айтып берди. Мария андан көзүн албай: «Папка гана. Кел аны ачып, ичинде эмне бар экенин карап көрөлү», деди. Тип башын чайкап макул болбой койду. «Жок, мен аны азыр эле алып барып берем». Бирок кечки тамактан кийин атасы катуу жөтөлүп келди. Эси чыккан апасы ашканага жүгүрүп келип: «Экөөңдүн бириң дарыканага барып келбесеңер болбойт. Атаңардын дарысы түгөнүп калыптыр. Тип, бай болгур, тезирээк», деп шаштырды. Тип эмне кыларын билбей карындашын карады. «Мария чуркап барып келе калбайбы? Мен папканы жеткирип беришим керек болуп жатпайбы? Тиги мырза эмгиче издеп жаткандыр». Мария терезени карап: «Ай, эшик капкараңгы турбайбы? Кар да жаап жатат. Мен корком», деди. Апасы экөөнү алмак салмак карап: «Мен дагы бара албайм. Атаң дагы жөтөлө баштаса, мен анын жанында болушум керек да». Тип: «Аптека Минтурндун үйү жакта болбогону кандай өкүнүчтүү. Балким тиги жакка да бул жакка да үлгүрөрмүн. Кой, анда мен биринчи дарыканага барып келе калайын», деди. «Азыр акчабыз жок болуп жатат. Апам эртең төлөп берет деп айтып кой». Апасынын ыйлагысы келип кеткенин үнүнөн байкалып турду. «Капа болбочу апа», деди Тип. «Мен төлөп коем. Мен бүгүн акча таппадымбы?» Тип сыртка чуркап чыгып баратып, атасынын муунган жөтөлүн укту. Кеч болгонуна карабастан, дарыканада дагы деле киши көп экен.
Тип кезек күтүп туруп калды. Акыры ал дарыны алып акчасын сунганда, дарыкананын кожою башын чайкап: «Балам, бул акчаң жетпейт. Дары 2 эсе кымбат турат. Апаң сага аз акча берип койгон окшойт. Же сен жарымын жолдон коротуп койдуңбу?» деди. Тип башын чайкап жиберди. Анын ыйлагысы келип кетти. «Мен калган акчаны эртең алып келип берсем болобу, мырза? Суранам сизден. Биздин атабызга бул дары аябай керек болуп жатат». Тип үйүнө өтө кеч келди. Ал кечке жоголуп кеткенине апасы нааразы болду. Апасы Тип шашпай көчөдө жүрө берди деп ойлоп жаткан эле. Тип саатты карады. Папканы жеткизүүгө кеч болуп калган. Анткени Минтурдун үйүндөгүлөр эмдигиче уктаганга кам урушса керек. Анан калса ал сабагында окуй элек болчу. Эртең мектепке бараардан мурун бере кетем деп чечкен Тип чарчаган кейипте бөлмөсүнө көтөрүлдү. Бөлмөсүнө киргенде Марияны көрө калып чочуп кеткендиктен кыйкырып жиберди. Мария папканы чырактын жарыгына алып келип алып, анын ичин аңдарып жаткан экен. Кирип келе жаткан байкесин көрө калып, ал кубанып кыйкырып жиберди. «Сенин келгениң абдан жакшы болбоду, Тип. Мен папканы аңтарып чыктым. Толтура кагаздар бар экен. Бирок мына карасаң, мол кичинекей чөнтөктө акчалар бар экен. Бул сенин акчаларың болуш керек. Анткени папканы сен таба албадыңбы? Бизге акча аябай керек болуп жатканын билесиң да». Тип башын чайкады. «Жок, адам таба алган нерсени эсине кайтарып бериш керек. Эмне үчүн? Мен мунуңа макул эмесмин. Мен адам таба алгандан кийин ал нерсе ага тийиштүү деп ойлойм». Тип күлүп жиберди. «Сенин ойлогонуңдун эмне кереги бар? Болбачым ордуна салып кой баарын. Мен эртең менен папканы Минтурдукуна жеткирип берем. Бүгүн болсо кеч болуп калды. Бар укта, мен сабак окушум керек». Мария айласы жок эле араң макул болду. Тип өзүнчө бөлүнгөн чөнтөкчөгө шыңырап түшүп жаткан тыйындарды көрдү. Алар ушунчалык көп экен. «Ушул тыйындардын баары биздики болсо кандай жакшы болмок, Мария?» «Ошо да, мен сага бая эле айтпадым беле? Ал киши эмне антип папкасын түшүрүп алды болду экен. Анын акчасы ушунчалык көп болгондон кийин биз бир аз тыйын алып койсок деле байкабай калат». Мария башын бир жагына кыйшайтып алып мындай деп калды. «Анан дагы бул папканы сен алып кеткеңди эч ким көргөн жок да?» «Жок, Мария, бирөө сөзсүз көргөн. Ал ким экенин сен жакшы билесиң. Эгер биз папканы бербей койсок, уурулук кылган болуп калабыз». «Сен чын эле Кудай көрдү деп ойлойсуңбу? Мен папканы алып кал деп айткан жокмун да. Балким 1-2 тыйын алып койсоң эмне болмок эле? Анткени атамдын дарысынан көп акча керек болуп жатпайбы? Мен дагы жылуу мээлүү болгум келет. Менин колдорумду карасаң». Ал Типке кесилип кеткен кичинекей ишке манжаларын көрсөттү. Тип анын колунан папканы жулуп алды да өзүнүн шкафтын үстүнө коюп салды. «Жок, Мария, бул туура эмес. Сен андан көрө бар уктачы. Апам сени күтүп жаткандыр». Мария мойнунан байлаган иттей болбулдуй көздөй жөнөдү. Тип буттары кыйшаңдаган кичинекей жаман столдун үстүнө китептерин жайып, чыракты өзүнө жакыныраак жылдырды да китебине үңүлдү. Бирок бүгүн ал оюн бир жерге топтой албай койду. Шкафтын үстүнө турган кара папка анын эс дартынан чыкпай туруп алды. Ал папкадагы акчаны санап көргүсү келип кетти. Анткени ал мынча көп акчаны өмүрүндө көргөн эмес. Тип колу менен кулагын басты да китебине карады. Ал эмне үчүн мындай кылып жатканын түшүнгөн жок. Анткени үйдүн ичи тыптынч болчу. Сыртта катуу шамал болуп жаткандыктан терезелер кылдырап кетип жаткан. Тип үшүп кетти. Үстүнө камин дагы, меш дагы жок болчу. Андан калса ал аябай чарчагандыктан башына эч нерсе кирбей жаткан. Бирок акыры ал сабагын окуп бүттү да шапа-шупа чечине салып төшөгүнө кирип кетти. Ай анын бөлмөсүн жарыкка бөлөп, анын жарыгы так Типтин керебетине түшүп турду. Тип тезирээк уктап калыш үчүн көзүн жумду. Бирок анын уйкусу качып, шкафтын үстүнө турган папканы улам карап коюп жатты. Анын ичинде күрөш болуп жаткан эле. «Эмне эле кыйналып жатасың, Тип? Сен акылсыз экенсиң. Мария туура айтат. Сенин папка таба алгаңды эч ким көргөн жок да. Сен ал папканы бербей койсоң, же андан бир аз тыйын алып койсоң деле эч ким байкабайт. Тиги мырза болсо папкамдан түшүп калган го деп деле ойлошу мүмкүн да. Анткени папка бекилбейт турбайбы?» Тип ароо дарылып жатты. «Бирок мен бул баары бир Кудайдын көз карашы боюнча уурулукка жатат деп ойлойм. Мага тиешелүү болбогон нерсени мен өзүм ыйгара албайм да», деп шыбырады Тип караңгыда. Бирок биринчи үн аны шыдыңдай баштады. «Балким Кудай сага ушул папка аркылуу жардам бергиси келип жаткандыр. Ал сага акча керек болуп жатканын билет да. Бир аз акча алып кал. Көп эле келе боло бербечи». Тип чүмкөнүп алып сыйынып баштады. Ал айдын алдамчы жарыгында аны карап көз кысып жаткандай болгон папкасын көргүсү келген жок. Тип «Уурдаба» деп даана так жазылган чырагы тууралуу гана ойлогусу келди.
ойлору менен алпурушуп жатып, Тип түн бир окумда араң уйкуга кетти. Эртеси ал эртең менен эрте турду. Кийимин тез кие салды да, аны ушунчалык азапка салган папканы алып тепкич менен акырын ылдый түштү. Ал таттуу уйкуда жаткан жакындарын угуткусу келген жок. Ал көптөн бери эртең менен от жага турган болуп калган. Анткени оорулуу атасын караган апасы түндө бир нече жолу тургандыктан эртең менен бир аз уктап алмак. Бүгүн Тип баарын тең шашылып жасап жатты. Кара папканы тамак ичкен столдун үстүнө койду да, ал жакты карабаганга аракет кылып жатты. Мектепке чейин барып, бул папканы эртерээк эсине берип салыш керек. Мына, мештеги от да чытырап күйө баштады. Тип шашып-пушуп өзөк жалгап алып, папканы колтугуна кыса сыртка чыкты. Тышта көмбүргөк экен. Асманда акыркы жылдыздар жаркырап туруптур. Шаарда али кыймыл башталып элек. Сүт ташыган киши гана арабасын калдырата көпүрөдөн өтүп кетти. Кээ бир үйлөрдүн жарыгы күйө баштаптыр. Тип үшүгөн колдорун ушалап алып, кайрадан чөнтөгүнө салды. Суук шамал уруп, чаба жааган кар Типтин бети башын тызылдатып жатты. Ал жылуу кийимдерди саткан дүкөндүн жанына жеткенде тескери бурулуп алып өтүп кетти. Бүгүн аларды кызыгып карагысы келген жок. Түнкү ойлорун өнүктүрбөш үчүн алардын жанынан мүмкүн болушунча тез өтүп кетүүнү каалады. Ал бир аз күйүгүп, Минтурдун үйүнө жеткенде, алардын бир нече бөлмөсүнүн терезесинен жарык күйүп турган экен. Том дагы мектепке барыш керек да. Тип эшиктин коңгуроосун басканда, кызматчы аял эшикти ачып аны үйгө киргизди. Бүт бары сыйынууга чогулушкан окшойт. Анткени Тип алардын ырдап жатканын угуп калды. Анан отургучтардын жылдырылып жатканын укту. Эшик ачылып, кечеки бейтааныш коридорго чыкты. Тип эч нерсе дебестен ага папканы сунду. Ал аябай толкунданып кеткендиктен эч нерсе деп сүйлөй албай койду. Бирок бир чоң жүктөн арылгандай жеңилденип калды. Бейтааныш купкуу болгон Типти карап калды да, анан сүйүнүп кетти. Бул менин папкам да. Сен муну кактан таап алдың? Мен муну жоготтум деп аябай кабатырланып жаткам. Мунун ичинде аябай маанилүү документтер бар болчу, деди. Анан көп акча бар экен, деп жиберди Тип ойлонбой туруп. Ооба, бир аз акча дагы бар болчу. Бейтааныш бүткөн бою титиреп турган баланы таң кала карап калды. Баары өз ордунда. Мен сизге муну кече эле алып келип берейин дегем, бирок кеч болуп калгандыктан келе албай калдым. Мен сага ыраазымын, деди мырза. Сен бул жакшылыгың үчүн сыйлык алышың керек. Тип чочуп кетти. Анан ал коргонуп жаткандай эки колун тең көтөрүп жиберди. Жок, деп кыйкырып жиберди ал. Мен сыйлыкка татыгандай деле эч нерсе кылган жокмун. Бул сиздин папкаңыз болгондон кийин мен аны алып келип беришим керек болчу да. Кире бериштеги кобур соборду уккан Минтур мырза дагы тышка чыкты. Сенсиңби, Тип? Таң атпай сага эмне болду? Мен бир нерсе берейин деп эле келгем, деди Тип шашып-пушуп. Мен мектепке кетишим керек. Ал шарт артына бурулду да, мени бирөө токтотот деп корккондой сыртка эшикти көздөй жөнөдү. Эки мырза аң-таң болуп аны карап калышты. Минтур мырза энесинин колунда папканы көрө калып, "Сенин папкаң табылыптыр, Артур." Ушул тууралуу сөз болуп жаткан турбайбы анда? Биздин Тип чын эле чынчыл адам болуп калды, деди. Болуп калды дейсиңби? Эмне, ал мурда андай эмес беле? Кааласаң мен ал тууралуу сага айтып берем. Бирок кабинетке барганыбыз оңго, бул жер суук. Экөө жылуу кабинеттен орун алышты. Минтур мырза оорулуу жыгач уста Левинин уулу тууралуу билгенинин баарын төкпөй чачпай айтып берди. Типтин анан көп акча деп жибергенин себеби Артурга эми түшүнүктүү болду. Ал баланын кандай сыноого туш болгонун жана аны кандай сонун жеңип өткөндүгүн түшүндү. Билесиңби, мен бул баланы дүкөнүмө алмакмын. Ал мектепти бүткөндөн кийин эмне кылайын деген ой бар экен. Билбейм, мен бул тууралуу сүйлөшүп деле көргөн эмесмин. Бирок мен андан сурап көрөйүнчү. Менин уулум Тип тырышчаак болуп жакшы окуп калды деп айтып жаткан. Ал негизи эле бардыгына улуттуу мамиле кылып калды. Конок блокнотун ачты. Мен ал бала жөнүндө бардыгын жазып алайынчы. Мен аны жумушка ала турган болуп калсам, кереги тиет. Тип бул күнү мектепте көңүлү куунак жүрдү. Ал каргашалуу папкадан арылгандан кийин оор жүктөн кутулгандай болуп жеңилдене түштү. Ал мектептен келе жатса, аны эшиктин алдында Мария күтүп турган экен. Ал аны чыдамсыздык менен күтүп жаткандай түрү бар. Тип, бол эртерээк. Элестетсең, сага бирөө почта аркылуу бир нерсе жөнөтүп жибериптир. Тип эч нерсе түшүнбөй карындашын карап калды. Магабы? Адашып калышканго. Мага ким? Адашпай этпей эле, ишенбесең карасаң, Эдуард Леви деген сенсиң да, чынбы? Ал Типке анча чоң эмес күрөң баштыкты берди.
баштык бышык жип менен бекем байланган экен. Бул каяктан келиптир? Билбейм, деп Мария ийинин куушурду. Аны бир киши таштап кетти. Бул, аны тезирээк ача салчы. Мына бычак, мejipти кесип жибер. Алар бири-бирине жолтоо болуп түртүшүп жатышып, акыры ачышканда баштыктын ичинде жылуу мелей бар экен. Ага, менин кичинекей жардамчымдын карындашына деген кагаз жабыштырылыптыр. Экөө дал болуп туруп калышты. Мария кубанычы койнуна батпай: "Тип, ал аябай жакшы киши окшойт. Бирок менин так ушундай мелей кийгим келип жүргөн ал кайдан билди?" деп кыйкырып жиберди. Мария мелейлерди кие калып бийлеп жиберди. Балдардын ызы чуусун уккан апасы атасынын бөлмөсүнөн чыкты. Ал дагы куанат болду экен. Апасы башында эч нерсе деген жок. Бир маалда ал кагаздын сыртында бир нерсе жазылганын байкап калды. Ал бул сөздөрдү окугандан кийин жүзүнө чыга калган ички кубанычын жашыра алган жок. Ал жерде мындай деп жазылган эле: "Дару үчүн дагы акча төлөндү." Мария аябай кубанып жатты. Тип болсо бул киши биздин эмнеге муктаж экендигибизди кайдан билип алды деп түшүнө албай жатты. Минторн мырза энесинин дарыкананын ээси менен сүйлөшсөң деген билген эмес. Анткени Минторн мырза Типтин атасынын катуу ооруп жатканын, жанага кымбат дарылар керек экенин билчү. Ошондой эле бир курдай дарыкананын ээсинин Типтин үйүндөгүлөрүнө карызга көп дары берерин айтып жатканын уккан. Тип өзүнүн кубанычын башкаларга билдирбей, акырын бөлмөсүнө жөнөдү. Бөлмөсүнө кирип, тизилей жыгылды да мындай деп сыйынды: "Иса Машаяк, мен сага ыраазымын. Мен эртеден бери дарыга акчаны кайдан табабыз деп бушайман болуп жаткам. Анан Марияга мелей сатып берсем деп жүрбөдүм беле. Сага рахмат, Дайым."